урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү жалпы кыргыз элин ак калпак күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар дайым калпагыбыз башыбыздан түшпөсүн. Ден соолукта бололу. Ошондой эле келе жаткан 8-март майрамы менен апаларыбызды, эжелерибизди, карындаштарыбызды чын жүрөктөн куттуктап кетем. Урматтуу кесиптештер, урматтуу төрага, Жогорку Кеңештин 2016 жылдын 29-июнунда номер 825-6 токтом менен улуттук баш кийимдин маанисин сактоо жана сыйлоо, улуттук салтты колдоо жана элдин кыргыз маданиятына болгон сыймыктануу сезимдерин ойготуу максатында 5-март ак калпак жана улуттук кийимдерди даңазолоо күнү катары кабыл алынган. Бул демилгенин автору катары мен да дал ушул күнгө токтолгум келип жатат. Улуттук кийимдер бул биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн улуттук идеологиясынан даңазалап турган бир бутак. Биз азыр коомдогу ар кандай кырдаалдарга карабастан бир мамлекетте көп улуттуу өлкө экенибизди эске алуу менен коомго улуттук кийимдерибизди даңазолоодон эч качан качпашыбыз керек деп эсептейм. Улуттук кийимдер бул биздин маданиятыбыздын бир бөлүгү. Тилекке каршы азыр өкмөт билим берүү министрлиги тарабынан мектеп окуучуларына, студенттерге улуттук кийимдердин өзгөчөлүгүн, анын баа баркын түшүндүрүү боюнча идеология иш-аракеттери байкалбай жатат. Мен 5-март ак калпактар жана улуттук кийимдер күнүн деп эле бир күндү белгилеп койбостон, жумалык жанагы ушуларды өткөзүү мыйзамды улуттук кийимдер даңазолоо жумалыгын өткөрүү жоболосун иштеп чыгууну биздин өкмөткө айтып кетет элем. Ошону бир даңазалап келечекте биздин ар бир жарандарыбызга ошону жеткизүү максатында иш алып барсаңыздар жакшы болот эле. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, ушул нерсе боюнча иш алып барсаңыздар. Ар дайым буну мектеп окуучуларына, студенттерге, жалпы эле кыргыз элине телевидение аркылуу дагы өзүбүздүн ушу баш кийимибиз менен, улуттук кийимибиз менен биз мамлекетпиз, биз улутпуз дегенибизди бир мындай элдерге жеткизүү максатында иш алып барсаңыздар. Рахмат.